Салам достор, Cubasic'ти баштасак, экинчи сабакты. Бүгүн биринчи сабакты көргөн болсоңор, подписаться дегенди баскыла жана лайк баскыла. Кимдер баскан болсо чоң рахмат. Бүгүн экинчи сабакта бул биринчи сабакта жазган программабыз, өзүңөр билесиңер, CLS. Бул эмне экен? Экранды тазалоо. Print бул чыгаруу. Print вот SLS бул экранды тазалоо. Prinттен кийин тырнакчаны ачабыз. Андан кийин жаза турган сөзүбүздү жазабыз. Андан кийин тырнакчаны жаап коюшубуз керек. Эгер силер дептерге жаза турган болсоңор Pascal тилинде, prinттен кийин бир боштук орун калтырып, андан кийин тырнакча ачып, андан кийин жазып, жана тырнакчаны жаап коесуңар. Рем бул комментарий жазуу үчүн программанын ичинде ушул жерге, ушул көк экранга комментарий жазасыңар рем аркылуу. Мисал келтирип кеттик. Бул CLS дегенибиз бул экранды тазалайт деп комментарий жаздык, бирок кара экранга бул жазуубуз эч кандай иштеген жок жана кара экранга чыккан жок. Андан кийин endi бул программанын аягы. Программа бүттү. Сөзсүз түрдө программа жазып бүткөндөн кийин endini жазуу керек. Бул программаны сактайлы. Мисал үчүн силер үйүңөрдөн жаздыңар дагы, мисал үчүн мектепке алып барып мугалимге көрсөтүү керек. Силер үйүңөрдөн жаздыңар, файлды ачасыңар, андан кийин сохранить, имя файла деген жерге ушул жазган программага ат бересиңер сактоо үчүн. Мисал үчүн мен 01 деп ат берейин, биринчи сабак. Окей баскычын басабыз. Андан кийин бул Cubasic'ти жаап койсок боло берет. Бул сактаганыбызды кайдан көрөбүз? Менин Cubasic программам видеонун ичинде, ушул папканын ичинде жайлашкан Cubasic. Мынакей, менин жазган программам ушул. Муну кантип ачабыз? Муну ушундай эле кылып ачпайбыз. Кайра эле ушул Cubasic'ке киребиз. Мынакей, Cubasic'ке киребиз. Бул жерден S'ти басабыз. Файлды басабыз. Файлды ачабыз. Новый дейт. Эгер жаңыдан жаза турган болсоң, новыйды басасың. Сенде сактап койгонуңду ача турган болсоң, открытка киресиң. Открытка кирсең, бул жерден мисал үчүн толтура сабак жазган болсоң, мисал үчүн бул жерде жана сактаганыбыз ушул жерде турат. 01 basic. Эми ушундай 01 2 3 4 5 6 толтура программа жазгансың, сага 50-чү сабак керек. Бул жерге 50 деп жазып туруп окей бассаң, таап берет сага. Сенде азыр бар. Бул 01ди басып туруп бул жерден окейди басасың, жана программаң чыгарып берет. Муну кадимкидей F5ти басып иштете бересиң. Салам достор. Кадимкидей иштеп жатат. Эми биз жаңы сабакты баштасак.
жаңы сабакты баштоо үчүн ошондой эле мен файлга кирем, новыйга кирем. Себеп мен жаңы ачканытам. Новый. Бүгүнкү сабагыбыз математикалык белгилер. Математикалык белгилерди кандай кылып жазабыз? Компьютерде кошууну мындай белги аркылуу, кошуу белгиси аркылуу, кемитүү белгиси аркылуу, көбөйтүүнү компьютерде жылдызча аркылуу жазабыз. Бөлүүнү бул узун сызыкча аркылуу жазабыз. Эстеп калдыңар, Бүгүн эмнени өтөбүз? Ошол белгилер аркылуу кошуу, кемитүүнү күй бейсикте жазып көрөлү. Мисал үчүн мен кичинекей программа жаздым бул жерде. Ушуну күй бейсик программасына жазып иштетип көрөбүз. Эмне дейт? А барабар 20, Б барабар 5, С барабар 100 жазабыз. Эң биринчи эмнени жазабыз? CLS. Андан кийин А дейбиз барабар канча эле 20. 20. Б барабар 5. С барабар 100. Мисал үчүн ушундай алайлы. Биз бул жерде аны барабарлап алдык 20-га. Аны 20-га барабар деп алдык. Бул кандай болот? Азыр көрсөтөмүн. Ушул 25 100'dü кошуу керек, мисал үчүн. Кантип кошобуз? Муну кошуу үчүн биз бир сөз жазып алалы. Мен сумма дегенди тандадым. Суммасы эмненин суммасы? AB'нын суммасы. А кошуу Б кошуу С. Кашаны жабабыз. Эми бул жерде эмне деп алдык? Суммасы дегенде мисал үчүн сен компьютерге айтып атасың. Эң биринчи эмне? Экранды тазала деп атасың. Андан кийин эгер мен А деп жазсам, сен мага аны эмес 20-ны жазып иште деп компьютерге буйрук берип атасың. Б дегенде 5'ти, С дегенде 100'дü. Андан кийин суммасы дегенде Б'ны кошуп С'га экөөнүн суммасына Аны кош деп барабарлап алдың бул жерде. Улап жазалы, дагы түшүнүп аласыңар. Эми жанагы эле чыгар деген
чыгар деген жазабыз, print. Printке сөз жазабыз, жыйынтыгы. Жыйынтыгы деп туруп, бул жерге точка үтүрдү коюу керек. Экранга чыгар жыйынтыгы дегенди деп буйрук бердиң. Точка заптой деген, бүттү деген. Андан кийин дагы нени бересиң, ошону жазасың. Суммасыны. Суммасы. Жана программабыз бүттү. End. Иштетип көрөлү. Эмне болду бизде? Жыйынтыгы 125 дейт. Кандайча? Бул кандайча? Бул деген биринчи аны барабарлап алдык 20-га. Бул жерде демек 20 жазылды. Суммасы дейли, мына сыны. Суммасы барабар 20. 20 кошу кашанын ичинде быбыз 5. 5 кошу сыбыз 100. 100. Эми бул иштеди. С барабар мына 5ти 100гө кошту, 105. 105 кошу 20. С барабар суммасы. Бул сыбыз С суммасы. Суммасы барабар 105ке 20-ны кошту. 125. Барыңарга түшүнүктүү болдубу? Бул жерде силер айтып атасыңар, суммасы 125. Андан кийин силер айттыңар, print дедиңер. Бул программаны ушинтип иштеп 125 кылып иштеди бул жерге чейин. Print чыгармага биринчи сен жыйынтыгы деп жаз, андан кийин суммасы. Мол суммасы бул. Ушул суммасы канча болгон болсо, ошону чыгар. Ал суммасы канча болду? Суммасы 125 болду. Программа иштеди. Жыйынтыгы 125. Мына ушундай болуп иштелет. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен жыйынтыктайбыз. Муну деле сактап коелу. Сохранить. Бул жерге 02. Enter. Enter баскычын бассак деле болот. Кийинки сабакка чейин жолукканча аман болгула. Лайк баскыла. Подписацияны баскыла, кошулгула. Силер бизге кошулсаңар, кийинки жаңы чыга турган сабактар эгер чыкса, силердин почтаңарга уведомление аркылуу кабар берип турат. Жаңы сабак чыкты деп.
Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат.